Лекциянын экинчи бөлүгүндө Кокон хандыгынын Кыргызстандын түндүгүн басып алышы жана кыргыз элинин Кокон хандыгынын эзүүсүнө каршы күрөшү жөнүндө сөз болот. Өткөн лекцияда биз Кокон хандыгы кандайча түптөлгөндүгү, анын өнүгүшүнүн баскычтары жана түштүк Кыргызстанды кандайча басып алгандыгы жөнүндө айтканбыз. Бүгүнкү лекцияда Кокон хандыгы Кыргызстандын түндүгүн кандайча басып алгандыгы жөнүндө жана кыргыз элинин көз карансыздыгы үчүн күрөшү жөнүндө сөз кылабыз. Кыргызстандын түштүгүн биротоло басып алгандан кийин эми Кокон хандыгы Кыргызстандын түндүгүн каратып алууга аракетин баштаган. Кыргызстандын түндүгүн каратуу үчүн адегенде Кетмен төбөдөгү кыргыздарды каратуу аракетин баштаган. Бирок Кетмен төбөлүк кыргыздар Кокон хандыгынын баскынчылык саясатына каршы активдүү күрөш жүргүзгөн. Өзгөчө азыркы Ташкөмүр шаары жайгашкан жерден Кетмен төбөгө өтүүчү Кууш Капчыгайдан кокондуктарды өткөрбөөгө аракет 20 жылга созулгандыгы жөнүндө маалыматтар бар. Ошол эки суу аралыгында Нарын дарыясынын жээгинде жашаган кыргыздар күч топтошуп Кокон аскерлеринин ал жерден Кетмен төбөгө өтүшүнө каршы айырышкан күрөштөрдү уюштурган. Бул күрөштүн башында Сатыке Баатыр тургандыгы жөнүндө маалыматтар бар. 1821 жылы Намангандын акими Сейит Кулбек жетектеген кокондуктардын аскерлери акыры Кетмен төбөдөгү кыргыздарды басып алууга жетишкен. Кетмен төбөнү басып алгандан кийин кокондуктарга Кыргызстандын түндүгүн басып алууга жол ачылган. 1822 жылы кокондуктар Олиата чебин курган. Олиата чеби таласты басып алуу үчүн жана Кыргызстандын Чүй өрөөнүн басып алуу үчүн негизги таяныч катарында эсептелген. Ушул учурда кыргыздар менен казактардын улуу жүзүнүн ортосунда карама-каршылыктар күчөп кеткен. Анысы аскелгенсип Чүй боорунда жашаган бир тууган Солто жана Сарбагыш урууларынын ортосунда карама-каршылык күчөп ынтымагы кеткен. Ушундай кырдаалды Кокондун өкүмдарлары билгичтик менен пайдаланып 1825 жылы Чүй өрөөнүн басып алып Бишкек чебин курушкан. 1831 жылы Кыргызстандын түндүгүн каратуу үчүн Кокон хандыгы эки армия жөнөтөт. Биринчи армия Ташкенттен чыгып, аны Лашкер Кушбеги, Кошуунбеги же болбосо кол башчы дегенди түшүндүрөт. Ошол Чымкент, Олиата аркылуу Чүйгө келип, андан ары өзүнүн жүрүшүн бөлдүгөсдөй уланткан. Экинчи армияны Хаккула жетектеп, ал Тогуз-Тоrodо Көк Арт ашуусу аркылуу Нарынга, Атбашыга, Акталаага өтүп, Жумгалды жана Кочкорду каратып, Ысык көлдөн эки армия кошулуп, Ысык көлдүн эки жээги менен Караколдугөсдөй бет алган. Бул эки армия кыргыздардын жери аркылуу өткөндө өзүнүн талоончул согушун улантып, кыргыздарды канга бөлөгөн. Ошентип ынтымагы жок кыргыз уруулары 1820-30 жылдардын башында Кокон хандыгынын оңой олжосу болуп калган. Кыргызстандын түндүгүндө өзүнүн бийлигин жүргүзүп, түндүктөгү кыргыз элин талап тоноо үчүн өзү басып алган жерлерге чептерди курган.
Түндүк Кыргызстандагы кокондуктардын негизги чеби, негизги таянычы бул Бишкек чеби болгон. Жергиликтүү элдин жардамы менен Бишкек чебин куруп, ошол жерге 1000ге жакын регулярдуу аскер кармап тургандыгы жөнүндө маалымат бар. Андан кийин Токмок чеби курулган, Чүйдүн этек жагында Мерке чеби курулган, Суусамырда чеп курулган, көлдүн айланасында Тоңдо, Тамгада, Барскоондо, Караколдо чептер курулган, Акталаада Куртка чеби курулган, Нарында, Атбашыда кокондуктардын чеби курулуп, ошол жерде атайы сарбаздар кармалып, негизинен элди эзүү үчүн, элден салык чогултуу үчүн аракеттерди жасаган. Кокондуктардын зөөкүрдүгү, өзгөчө салыктын түрлөрү аркылуу эзүү кыргыз элинин кыжырын келтирген. Мына ушуга байланыштуу Кыргызстандын түштүгүндө дагы, Кыргызстандын түндүк тарабында дагы кокондуктардын эзүүсүнө каршы элдик толкундоолор болуп турган. Өткөн лекцияда 18-кылымдын 60-жылдарында кокондуктардын басып алуусуна каршы Кубат би, Ажы би элдин башында тургандыгы жөнүндө айтканбыз. 1842-жылы Бухара хандыгы, Кокон хандыгын басып алып, аны жоюп жибергенде дагы Кыргыздын төбөлдөрү кыпчактар менен биргелешип Кокон хандыгын кайра калыбына келтирген. Анын башында Ажыбек Датка, Нүзүп бийлер тургандыгы жөнүндө тарыхта маалым. 1845-жылы алайлык кыргыздар көтөрүлүшкө чыгып, анын башында Айтылуу Алымбек Датка турган. Түштүктөгү кыргыздардын эң чоң көтөрүлүшү 1873-жылы башталып, ал тарыхта Болот хандын Исхак Асан уулунун жетекчилиги астында жүргөндүгү жөнүндө тарыхта белгилүү. Бул көтөрүлүш өзгөчө чоң болгон элдик көтөрүлүш, Кокон хандыгынын түбүнө жеткен. Бул көтөрүлүштүн негизги кыймылдаткыч күчтөрүнүн бири дагы кыргыздар болгондугу белгилүү. Андан кийин Кетмен төбөлүк кыргыздар Кокон хандыгынын түндүккө өтүшүнө 20 жылга жакын тоскоолдук кылгандыгы жөнүндө айттык. 1830-жылдары Акталаада Айтылуу, Атантай, Тайлак баатырлар жетектеген кыргыздардын көтөрүлүшү болгон. Бул көтөрүлүштү басуу үчүн Кокон хандыгы атайы аскер жөнөтүп, бул тарыхта Арабтын жортуулу деп аталат. Кармашуулардын жүрүшүндө Араб баштап келген Кокон аскерлери толук талкаланып, Араб кол башчы Тайлак баатырдын колунан курман болгон. 1842-жылы түндүктөгү кыргыз уруулары өзүнчө хандык түптөп, Ормон Ниязбек уулу Ысык көлдүн этегиндеги Тармалсас деген жерде хан көтөрүлгөн. Түндүктөгү кыргыз уруулары бир хандыкка биригип, өзүнчө мамлекет түзгөн. Ушундан кийин Ормон хандын буйругу боюнча Ысык көлдүн жээгиндеги Кокондун чептери талкаланган. Тарихи маалыматтар боюнча 1842-жылдан кийин кокондуктар Ысык көлдүк кыргыздарга бийлик жүргүзө албай калган. 1842-43-жылдары өзүнчө хандык түптөп, ошол хандыкка бириккен түндүктөгү кыргыз уруулары өздөрүнүн жетекчилиги астында Кокон хандыгына каршы активдүү күрөшө баштаган. 1842-43-жылдары Нарындык кыргыздар Алыке уулу Табылды баатырдын жетекчилиги менен кокондуктардын чебин талкалап, аларга салык төлөөдөн баштаткан. 1840-жылдары Атбашылык кыргыздар кокондуктарга салык төлөөдөн баш тартып, ал жердеги кокондуктардын сарбаздарын кубалап чыккан. 1840-50-жылдары Тайлак баатырдын уулу Осмон Датка элди баштап чыгып, Акталаалык кыргыздар
кокондуктарга каршы бир нече ирет сокку урган. Тарихи маалыматтар боюнча 1847 жылы Ормон хан Төрөгелди баштаган кыргыздар бул окуя Кененсары хандын чабуулун талкалагандан кийин болгон. Кененсары талкалангандан кийин Ормон хан жетектеген кыргыз хандыгын биротоло баш ийдирүү үчүн Кокон хандыгы 7000 аскер жөнөткөн. Ормон жана Төрөгелди жетектеген кыргыздар кокондуктардын 7000 аскерин Ашпара деген жерде, азыркы Чалдабар, ушул жерден тозуп талкалаган. 1850 жылы мусулманкул миңбашы Ормон хандыгын талкалоо үчүн Олиятага 10 000ден ашык аскер чогултат. Бирок Ташкенде Кокон хандыгына каршы көтөрүлүш чыгып, 10 000 аскерин шашылыш түрдө Ташкенге алып кетүүгө аргасыз болгон. Кыргыздарга карата коркунуч мусулманкул миңбашы өлгөндөн кийин токтогон. 1860 жылы бир жолу, 1862 жылы экинчи жолу чүйлүк тагыраак айтканда Бишкек чебинин тегерегиндеги Солто кыргыздары кокондуктарга каршы көтөрүлүшкө чыккан. Бул көтөрүлүштө Байтик Баатыр жетекчилик кылат. Байтик Баатыр чептерди алууга күчү жетпесине көзү жеткенден кийин Верныйдагы орус аскерлерине жардам сурап кайрылып, ошол орус аскерлеринин жардамы менен Бишкек чеби 1862 жылы талкаланган. Айрым тарыхчылар Кокон хандыгы Орто Азияда жашаган, тагыраак айтканда өзбектер менен кыргыздардын орток мамлекети болгон деген пикирди айтышат. Эгерде тарыхий маалыматтарга кайрыла турган болсок, биз жогоруда белгилегендей, Кокон хандыгынын түптөлүшүнө кыргыз төгөлдөрү дагы жигердүү жардам беришкен. Айрым учурларда кыргыз төгөлдөрү Кокон хандыгынын ишине, ички жана тышкы саясатына жигердүү көмөктөшкөн. 1840 жылдын башында Кокон хандыгы терең кризиске учурап, бул хандыкты Бухара эмирлиги басып алып, Кокон хандыгы жоюлду. Мындан ары Кокон хандыгы Бухара эмирлигинин бир бөлүгү болуп калды деп жарыялаган учурда кыргыз кыпчак төгөлдөрү Кокон хандыгын кайрадан калыбына келтирүүгө аракет кылган. Кайрадан калыбына келген Кокон хандыгы көп убакыт өтпөй эле Нүзүп бийди дагы, андан көп өтпөй Шералы ханды дагы өлтүрүшкөн. Бийликке негизинен өзбек төгөлдөрү келген. Кокон хандыгы негизинен өзбектердин кызыкчылыгын көстөгөн хандык болгон. Буга дагы бир далил. Кыргызстандын түндүгүн Кененсары хан чапкан мезгилде Кокон хандыгынын кыргыздарга карата мамилеси ачык көрүнгөн. Тактап айтканда, Кененсарынын чабуулу башталганда Кокондун Мерке чебинин башчысы өзүнүн Кызыл Ооз деп аталган аргымагын Кененсарынын алдына тартуулап кулдугурган. Андан кийин Бишкек чебинин беги дагы Кененсарынын чабуулу күчөп аткан мезгилде элди коргоонун ордуна чептин дарбазаларын бекем бекинип жатып алган. Кокон хандыгы кыргыз элин эзүү аркылуу пайда табуу максатын гана көстөгөн. Ошондуктан Кокон хандыгы өзбектер менен кыргыздардын биргелешкен мамлекети болгон деген жобо туура эмес деп эсептесек болот. Жыйынтыктап айтканда, кыргыздар Кокон хандыгына баш ийгени менен Кокон хандыгынын эзүүсүнө, өзгөчө Кокон хандыгынын эзүүсү Кокондун акыркы ханы тарыхый маалыматтар боюнча 25 жылдан ашык Коконду мындай тыныгуулар менен жетектеген Кудаяр хандын мезгилинде өзгөчө күч алган. Анткени ушул мезгилде
Кокон хандыгынын эзүүсү, өзгөчө салыктар аркылуу эзүүсү өтө күчөп кеткен. Адамдын төрөлгөндүгүнө дагы, адамдын өлгөндүгүнө дагы салык алуу эрежеси киргизилген. Ал тургай талаадагы куурайды терип алгандыгы үчүн дагы кыргыздарга салык салуу күчөгөн. Кокон хандыгынын тарыхын изилдеген орустун окумуштуусу Кундун жазып калтырганы боюнча, Кокон хандыгынын тушунда бир гана дем алып аткан абага салык салынбай калды. Калганынын баардыгына тең салык салынып атат деп Кокондогу салык саясатынын өтө күчөп кеткендиги жөнүндө жазган. Ушуга байланыштуу кыргыз эли Кокон хандыгынын эзүүсүнө каршы күрөшүп келген.